Assalamu alaikum dostlar. Bizning kanalımızı katlap, like basmayı unutmаңыздар. Алдында сіздер менен дагы кызыктуу аңгемелер менен бөлүшмөкчүбүз. Жамаат, Аллага көптөгөн шүгүрлөр болсун жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө, ошондой эле сахабаларына салам жана салаваттар болсун. Жана сиздерге Алланын рахматы, мээрими, берекеси болсун. Аллах Таалам бизди сиздерди сүйүп, өзүнүн эң сүйүктүү кулдарынан кылып жаратты. Жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү кылып жаратты да. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чейин канчалаган 125 миң пайгамбар келди дейт. Эми Куранда алардын 25 гана эскертилген. Ошолордун бардыгы Аллахтан суранган Алла бизди акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга үммөт кылып жарат деп. Ал сиздер менен биз аны сураткан жокпуз. Аллах Таалам сиздер менен бизди өзү сүйүп, өзүнүн кулу жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга үммөт кылып жаратты да. Ошон үчүн үммөт болгонубуз үчүн биз сыймыктаналы. Үммөт эле болуп калбастан бизге Аллах Таалам эч бир башка үммөттөргө бербеген амалдардын сүйүктүү, жакшы өзү жактырган амалдарды бизге парз кылып берди да. Биздин пайгамбарыбызга чейинки пайгамбарлардын үммөттөрү бул амалдарды кылган эмес да. Эми сиздер менен биздерге Аллах Таалам берди. Кудайга шүгүр, Аллага көптөгөн шүгүрдү айталы. Жана орозо айында өзүбүздүн мурдагы кыла албаган амалдарыбызды ишке ашырганга көп күчтөрдү топтоп, иншалла ниеттерди түзүп Рамазанга кирели. Биздин бүгүнкү сиздерге айта турган истерге мен айттым эле кече биринчи күн деп. Ошондо сиздерге мен Рамазанда өзүм үчүн марафон, өзүмө бирөөгө акыл айтыш үчүн эмес, балки мен өзүмдү түзөш үчүн өзүмө ошол түздүм расписаниеде айттым, ошол менен сиздерге дагы бөлүшмөкчүмүн. Кече биринчи күндөгүдөй эле бүгүн дагы өзүбүз үчүн кылган амалдарыбызга бүгүндөн эртеден баштап ниет коебуз. Рамазан айы бул рахмат төгүлгөн ай да. Рамазанда биз тег эле бир гана тамак аштан тыйылбастан Аллах тыйган жаман амалдар, Аллага жакпаган жаман амалдардан, адаттарыбыздан тыйылышыбыз керек. Ошондо биз Алланын астында өзүбүздүн жүзүбүздү жарып, гана коркпостон Рамазаныбызды көтөрүп бара алабыз да, иншалла. Рамазаныбыз эмес, туткан орозобузду кармап Алланын алдында жүзүбүздү жарып барабыз. Биринчи, кече айтканбыз, ниетибизди түзөйлү. Ниет бул амалдар, бул ниетке байланыштуу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтты, амалдар ниетке байланган. Биз мисалы үчүн жакшы ниет кыла турган болсок, биздин жүрөгүбүздөн качан гана жакшы ниеттер чыга турган болсо, денебизден жакшы амалдар чыгат да. Качан гана биздин денебизден жакшы амалдар чыкса, биздин жашообузда жакшы иштер болот, жакшы амалдар болот, жакшы береке болот да. Эгер биздин ниетибиз түз болбосо, биздин жашообузда да эч кандай жакшылык болбойт да. Бүткүл кыйынчылыктар, бүткөн жаман нерселер келсе, ал биздин ниетибизден эле болуп калат да. Мисалы, бүгүн ниет коебуз, Алланын ар бир жакшы иштерине өзүбүзгө кабыл кылып, балким жакшы бир амал кылабыз, жакшы бирөөгө жакшы күлүп кароо дагы бул ниет, бул да садака болуп эсептелет. Бирөөгө жакшы мамиле кылабыз, үй бүлөдө келиндерге, кыздарга, кош колоңдорго жакшы ниетибизди түзөп, өзүбүздөн эле баштасак да. Мисалы, мен сиздерге мисал айтып жатам. Же болбосо Алла бизге берген кандай неамат берсе да, ошолордун баарын мен ачык кабыл кылам. Алла сага шүгүр. Сенин берген бүткүл жакшы неаматтарыңды мен кабыл кылууга даярмын деп ниетибизди түзөбүз. Кече дагы айтып өттүк буну эскертүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, ниетиңерди түзөп тургула деп. Сахабалар ар бир убакытта ушунчалык коркуп турушкан. Я Расулалла, биз эч бир нерседен кыйналган жокпуз. Жоктуктан, мушриктердин кыйынчылыктарынан, кафирлардын бизге көргөн азаптарынан кыйналган жокпуз. Ошол убакта биздин кылган ниеттерибиз балким эл көрсүн үчүн болуп кеттүү деп коркуп жатабыз деп ушунчалык өздөрүнүн ниеттерин түзөп турганда, орозо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан, бул Алланын айыда туткан орозобузду Аллах Таала мен үчүн кылды деп ушунчалык бизди сүйүнүп жакшы көрөт экен да. Ошон үчүн ниетибизди түзөбүз биринчи. Анан экинчи бул Куран окуу деп айттык да. Мисалы үчүн Куран окуй албай жүргөн эже сиңдилер, канчалаган туугандар бар ошолор ошол орозодо Куран окуп кеткенге аракет кылыңыздар да. Себеп дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтып атпайбы Алла Таала, бир тамга үчүн, мисалы үчүн Куранда алиф деген тамга болсо, ошону окуп үйрөнсөңүздөр дейт, ошого 10 сооп берет деп жатат да. Мисалы үчүн алиф деген тамганы үйрөндүк да, ошого Аллах Таала 10 сооп берет. Эми Куранда алиф тамгасы канча жерде келет да, миллиондогон жерде келет да. Эми ошонун бир эле тамганы орозодо үйрөнүп алсак, Куранды орозодо үйрөнүп алсак, канчалаган сооп да, нур үстүнөн нур болот да. Эми биз элестетип айта албайбыз да мунучу. Ошон үчүн Рамазанда Аллахтын нурунан, Аллахтын белектеринен бизге берген неаматтарынан кур калбаңыздар да. Ошон үчүн орозодо Куран баштап кеткенге аракет кылалы баардыгыбыз. Жана
мен өзүм үчүн да ушу катын баштап өзүм дагы ошол орозодо өзүмдүн жетишинче Аллахтын берген убактыны бекер өткөрбөй Куран окуганга аракет кылам да иншалла. Жана бул үчүнчү бул садака бериңиз дейт. Садака сөзсүз түрдө садака беришибиз керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтпайбы, жылмаюу да садака депчи. Бирөөгө жакшы мамиле кылуу да. Даже чай ичип отурганда бир сындырым нанды сындырып жылдырып коюш дагы бул садака да. Бирөөгө чай куюп бериш да садака. Ошону ниетибизди Алла үчүн кылышыбыз керек. Ар бир акыбалда биз аялдар үйдө отурабыз да, көбүнчө эле үйдө отуруп кир жуабыз же башка бир амалдар кылабыз. Ошону бул менин милдет эмес, мен шуну кылып жатам, ким үчүн? Алла үчүн десек оңой болот да. Чай сунсак да Алла үчүн, үйдөгү носкибизди жуусак да балдарыбыздын, ошол да Алла үчүн, баардык амалды Алла үчүн кылсак иншалла. Бул садаканын биз үчүн өтө пайдалары көп да. Мунун 5 эле пайдасын айта турган болсок, бул кыяматта бизге көлөкө болот да. Кыяматта эч бир көлөкө жок убакта биздин берген садакабыз бизге көлөкө болуп келип турат да. Экинчиси тозоктон куткарат деп атат. Тозоктон биз садака менен куткарып кетсек болот да иншалла. Жана таразада сообу оор дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтты, бир курман данегин берип болсо да садака кылып калышыбыз керек да. Орозодо канчалаган сооптарга жетишет экенбиз да. Анан сырат көпүрөдө оңой болот дейт. Сырат көпүрө ушунчалык узак жол дейт. Алла сактасын, ал көпүрө кылдан ичке дейт да. Кылычтан корч дейт. Эми ал жерден элестете албайбыз да. Эми кинолордо эле көргөндө кандай титеп коркуп кетебиз. Садака аркылуу кыл көпүрөдөн өтүш оңой болот экен да биз үчүнчү. Жана дүйнөдө топтогон байлыктарыбыздын эсеби оңой берилет экен да, садака берсек оңой болот экен да. Садаканы көбүрөөк кылышыбыз керек экен ошон үчүн. Анан 4-үнчүбүз бул таравих, тахажжуд намаздарына бекем болуш да. Пайгамбар саллаллаху бул сүннат муаккада деп коет. Биз үчүн ушунчалык сүннөттү аткарбай койсок, эми парзды таштап койгонго эсеп болуп калат да. Бирок аялдар орозодо таравих окубайт деп көөл айтат. Жок, окуш керек. Күчү жеткен аял окуш керек. Акылдуу аял окуш керек да. Мээси толук ошонун сообун алгысы келген адам окуш керек да. Анан тахажжуд. Эмне үчүн тахажжуд окубай коебуз да? Бул тахажжуд Алла менен сенин ортоңдогу байланыш. Ар бир нерсенин жүрөгүдө бар сыяктуу эле түндүн жүрөгү тахажжуд намазы да. Ушул тахажжудда туруп, иншалла сүйүнч айта алат элем да силерге. Орозодо окулган тахажжудуңуздар кабыл болду депчи. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи келген хадистерден да иншалла. Жана 5-чи бул мен өзүм үчүн, эми бул ким кылат, ким кылбайт, аны өздөрүңүздөр билесиздер. Бул өзүм үчүн баштадым бул марафонду. Белек берүү. Мүмкүн болсо, буну белек берип жатканда ким үчүн? Алла үчүн белек беребиз да, балдарыбызга, эже сиңдилерибизге, келиндерге, абысындарга, жана ошого окшогон коңш колоңдорго иншалла. Ушул амалга бүгүн биздин 2-нчи күнүбүз. Аллахым сиздерди бизди жеткирген шүгүрлөрдү айталы. Кийинки күндөрү дагы жолукканча иншалла ушул 1 ай бою сиздер менен өзүм үчүн марафондо жолукканча Аллахым сиздерге, биздерге күч кубат берсин.